барлық ушул материалдарды алып, бул жерде акчасы менен иштеп чыккан учуру Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күнүңүздөр кут болсун, жума маарик болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүн жума күнү албетте баардыгыбыз жакшылыктарга жарышуу менен алекпиз. Биз дагы мына азыр Баткен жеринде, Баткен шаарында, Баткен жеринин Аксай элиндеги кечеги окуядан жабыр тарткан 6 мегагабыздын үйү буга чейин биз чагылдырып бергенбиз. Ак ниет аманат YouTube каналынан так границада жайгашкан гранамет менен, гранаталар менен үйдү жараксыз абалга келтирип койгон, тытып салган, чатырын ушунчалык жараксыз абалга келтирген, жада калса дубалдарын дагы толугу менен атып ушундай бир абалга алып келип койгон. Буга чейин көргөзгөнбүз. Балким азыр алдыда дагы көрөбүз кошо барып. Биз азыр ошол 6 мегагабыздын мынакей чатырына толугу менен листин тиникесин толугу менен жакшы сапаттуу тинике алдык. Мына бул жерден деген 240 метр тиникени 415 сомдон 99.760 сом, 8 килограмм 8 пачка саморез 300 сомдон 2400 сом, коньок 32 метр 120 сомдон 4100 сом, жалпысынан 106.294 сомдук биз ушундай строй материал алдык эжеке. Андан сырткары жыгач, рейка, стропилалары дагы биз мынакей стропила жараксыз абалга келген стропила алыпбыз. 7 штук дейт, 740 сомдон рейка алдык, мык алдык. Жалпысынан биз азыр 114.374 сомдук материал алып, азыр 6 мегагабыздын үйүнө кошо кетип баратабыз. 6 мегабыздын азыр Баткен шаарына келип, кече күн усталары менен толук материалды эсептеп чыккан. Азыр биз ошол жака кетип барабыз. Калганын урматтуу мекендештер, сөз менен эмес, барганда көз менен көрөйлү, 6 мегабыздын үйүн көрөлү. Чындыгында кандай абалга келиптир, кандай учурга келген, келиңиздер мына ушундай учурларда бири-бирибизге ынтымакташып, биримдик болуп, ушундай кыйынчылыктан мекендештерибизди чыгарганга жардам берели. Бул 6 мегабыздын үйү биринчи үй, биз ошол жараксыз абалга келтирген бир үй. Экинчи үйүбүз биз нолдон баштап, фундаментинен баштап күлүчүнө чейин бүтүрөбүз деп жоопкерчиликти алганбыз. Азыр ал үйүбүздүн фундаменти толугу менен бүтүп, пайдубалы. Азыр бүгүн дубалына кириштик, кирпичтер түшүп дубал болду. Биз азыр ал жерге дагы барабыз. Ал жерде аксакалдар, жаамат бүгүн келет. Бүгүн аксакалдарга бир кан чыгарып, жааматка кан чыгарып, жааматтын аксакалдардын бир дубасын алып, иштин башын бир сонун бир баштайлы деп турабыз иншалла. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Толугу менен алдыда Баткен жеринен жолугабыз, Аксай элинен жолугабыз. Биз азыр Баткендебиз, Аксайга барып, мына 6 мегабыздын, берки агаларыбыздын үйлөрүнө барып толугу менен жолугабыз буюрса.
мархум акын Идирис Айтбаев агабыз менен ал эми бул жагында ушул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медет Сапарбаев агабыз экөө менен чогуу баратам. Баткенге жакшы келип алдыңыздарбы? Медет ака? Кудайга шүгүр, жакшы чыгып кетип баратабыз. Таң калып атсаңыздар керек. Бедер жаңы водитель алып алдым. Не ойлоп атсаңыз керек? Жок, андай эмес. Мен түндө устатты бир аз эбел койдум окшойт. Менин айдаганыма жакшы ишенбей, рулду бери деп, мынакей рулду өзү алып, сонун болуп, жакшылыкта жарышып, жаңы эле жума намазды окучуп алып, Аксайды көздөп кетип баратабыз. Шүгүрлөр болсун. Мына устазыбыз дагы кече күнү Баткенге сапарыңыз түшпөй эле ушундай бир жанагы башталган үйлөрдөн бир кабар алып келсек жакшы болор эле десем эле дароо эле жок дебестен макул деп. Чындыгында жакшылыкта жарышканда алдына киши салбаган бир өзгөчө кишиде. Болбосом оштон алыскы узак жолдо күндүн чатыраган ысыгында момундай эң кымбат алтын убактысын бөлүш кыйын. Мына ошого карабастан биз менен кошо шериктеш болуп, себепкер болуп калайын, жакшылык иштерге шериктеш болуп калайын деп мына устазыбыз азыр кошо келатат. Өзүнүн экөө сөзүн уксаңыздар аябай жакшы болот. Сиздерге чоң рахмат айтам дагы. Идирис ага Түндө Баткенге чейин машинаны мен айдап келдим элем. Эрте менен рулду бер өзүм эле айдайчы деп караңыздар мына. Момунтип жакшылыкта жарышып бүгүн жума күнү сонун бир иштерде шериктеш болуп, батаңдашып, момунтип шашылып баратабыз Аксай элине. Буга чейин да Аксайга барып кеттиңиз эле. Аксайдын элинен кабар алып, жардамыңызды берип кеттиңиз эле. Азыр дагы бул ирет биз менен кошо сапар тартып баратасыз иншалла. Маңайларыңыз кандай? Ал жакта элдин күтүп атканы чындыгында азыр бизди күтүп атат, аксакалдар күтүп атат. Кудай кааласа азыр элдин бир жакшы бир үмүтүнө кичине болсо дагы бир шериктеш болобуз, себепкер болобуз деген үмүт менен кетип баратабыз иншалла. Урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздардан жараткан Кудай таалам ыраазы болсун. Ак ниет аманат фондуна ак тилиңиздер менен Алла деп берип аткан аманатыңыздарды мына Медер мырза биз шерик болуп жыйнап, ушул Баткен элинин кабар алып, Аксай корукта убада берген 200'дү баштадык эле. Мына ушул жака баратабыз. Азыр Баткенден 200'дүн үстүн жапкан чатырын, тинекесин, тактайын баарын алдык. Эми болсо Аксайдын өзүндө эл күтүп жатат бизди. Ошол жака барып буюрса эл менен биргеликте Кур'ан окуп, мархумдарды эскерип, жана алдыбызга Алладан жакшылык тилеп, бисмилла менен ийгилик каалап, буюрса 200'дүн башын баштадык. Көрүүчүлөр болсо бизди күзөтүп, такай дуа кылып барыңыздар. Буюрса баштаган ишибиз соңуна чыксын. Ал эми ушул жерден үй салып аткан кезде бир окуяны айтайын анда. Ошол үйдүн өзүндө айтсам деле болот. Мен ушул жерде да айтайын. Бир күнү бир байманак киши бир устаны чакырып үй салдыра деген. Уста үй бүткөндөн кийин байды чакырат. Бай келип үйдү тамшанып карап чыгып туруп, машалла. Үй абдан сонун болуп тур. Жүр уста деп анан устаны эшикке алып чыгат. Ошол үйдүн маңдайында бош турган жерди көрсөтөт да. Ушул жерге ушул үйдүн копиясын сал деп кетип калды дейт. Ошондо жанагы уста айлык акысын ала албай, же үйүнө кетип кала албай, эмне кылышын билбей, ичинде сүйлөнгөн бойдон экинчи үйдү салат дейт. Бирок экинчи үйдү байдын көзү жетпеген, акылы жетпеген жерлерди эптемей кылып бүтүрөт. Окшош кылып салат, бирок кээ бир жерлерин эптемей кылып бүтүрөт. Мына ошондо экинчи үйдө бүтөт. Анан байды чакырат. Байым, келиңиз. Үйдү көрүп болду, эмгек акымын бериңиз дейт. Ошондо байманак келет дагы үйдү карап, экинчи үйдү окмуш тамшана өтө мактап карайт да. Карачы ай устам, ай, колуңду арт көрбөсүң, карачы. Могу эмне деген керемет, ай. Тим эле наркы үйдүн копиясын эгиз козудай салыпсың го. Карачы ай. Деп анан экинчи үйдү эшикке мактап алып чыгат. Уста болсо ичинен огудай кемчилигин көрүп калбаса экен, кемчилигин билип калбаса экен деп коркуп карап чыгат дейт. Ошондон экинчи үйдөн эшикке чыккандан кийин жанагы экинчи үйдүн ачкычын устанын колуна карматат да. Устам, билесиңби? Экинчи үйдү атайын салдырдым. Максатым
senin kolu gül usta ekeningdi baykap, sendey usta menen koşuna olup жашагым келди. Мына ол экинчи үй senin кылган эмгегиңе менден белек болсун, ал сага деп туруп берип койду дейт. Карасаңыз, ошо кезде жанагы уста ичинде өкүнүп калат. Атаң көрү дүнүйө. Экинчи үйдү өзүм үчүн салып атканымды билгенимде, биринчи үйдөн да кымбат материалды колдонуп, биринчи үйдөн да мыкты кылып салмактын билбептирмин деп өкүнүп калган экен. Бул окуядан ала турган достор, биз бу дүйнөдө кала турган үйүбүзгө алаксып, акырет дүйнөгө бара турган үйүбүздү унутуп койбойлу деген гана тилегим. Ансарындай биз азыр элдин Акниет аманат фондуна берген аманат акчаларынан биз буюрса элдин көзүнө көрүнө турган кыйынчылыкта кыйналып жаткан, жардамга муктаж болгон инсандарга жардам берели деп келдик. Аларга үй салган менен буюрса Акниет аманат фондуна 5 сом салабы, 10 сом салабы, канча салып ишеним менен тапшыргандарга акыретиңерге, жаннатыңарга үй курганга кетип баратабыз деп дуа кылып баратабыз достор. Иншалла мына ушундай үйлөрдө ар бир Акниет аманат фондуна жардам колун сунган ар бирибизге иншалла Аллах Таала жаннаттан салсын. Аллах жолунда бергениңиздерде Аллах Таала жаннаттан кайтарып берсин иншалла. Ушундай достор. Аллах разы болсын, устаз, Алла разы болсын. Ака ушундай керемет ойго салып койдуңуз го. Кайсы үйгө? Sınavlarım oktu. Bu vakti yanında. Ya. Okka tutkanda андай айткандачы. Жакып атсаңыз. Мына караңыз эми. Музей боюнча толук айтып кетсеңиз да, жакыныраак платформа бар. Ben çaylıoda элем ошо күнчү. Анан балдарым звонт этти. Ата элди эвакуация кылып чыгарып атышат. Бирөө апам калды, ман жабып атат. Сиз келесизби, биз ордуңузга биз барайык дегенде эле кыркап түшүп келдим ордон күнү эле. Түшүп келсем, кайылда аялдар калган эмес экен. Мен келинчегим турган экен, анан бир 15 чакты баткендик балдар бар экен. Жардамга келген болду, без оружия келди. Анан ошо мен келген мезгилде уже Баламойдо атыш болуп аткан. Мур артиллерия колдонуп даңгыл болуп аткан. Мен келдим дагы, кошуналарым келинчегимди тез жөнөттү дегенмен, келинчегимди айылдын аягына апарып, роатка жөнөтүп. Ошондо кайра келдим. Келсем баткендик балдарды айылдаштарым мындайда жылдырган экен. Оружияңар болсо кооптуу деп жылдырган экен. Анан бир коңушунуп бала экөөбүз келип, үйгө кирип эле бир 15 мүнөт уже башталды. Булдулар эшикке чыга калып эле калдым. Өкмөнүн башталды алтын айтады, качып келди. Мен келип чыксам уже крышаларымы ала кошулган балдарына тийип. Үйдүн жанына качып өттүм. Мен бир 15 мүнөт, 20 мүнөт салбай жактап. Крышаларыма тийип аттым. Көмүргө уруп аттым. Ошондон анан айылды аралап нарагыраакка өтүп кеттим. Свет өчүп калды. Тезирээк жеңил кийинип алган эле милдетке кейинип келсем уже макса өтүп жардай жаткан. Анан караңгыда жакшы көрө албадым. Карасам чөчүктүн жагы карарып калган экен. Эми свет жокпу деп кармайын десем, чөчүк жок го. Ички үйгө кирсем, уже макул үйгө тешип атат. Ошондон эртеси келди.
дагы азыр тамдын тинекесин кече биз алдыртып, размерлерин өлчөп, дароо үстүн жабайлы деп тинекени алдыртып койдук. Кече күнү окуядан кийин тинекенин абалын көрсөң жөн эле жүрөк ыйлайт. Bir бүтүн жери калган эмес да тинекенинчи, bir бүтүн жери калган эмес. Жөн эле баа чачма менен чачып койгондой тытып калган да. Учурген, башка кылган. Мына ошол жер үйгө келгенде бир ниет кылдык элек. Алтын акебиздин ушул границада болгондо дагы чек арада карагыла, мен биз азыр мыйзамдуу Тажикстандын чек арасында турабыз да. Бирок ошол чек аранын түбүндө караган алтын акебиз ушул жерден дагы кетпейбиз деп жашайм деп аткандан анда ушул акебизге бир кичине болсо да эм кандай мотивация берейли, эм күч берейли, бала чакасына жардам кылайлы, кандай учур болбосун деп жамаат менен кандай кеңешип, сүйлөшүп, туура чечим кабыл алып, мына сиздин бүгүн чатырыңызга керектелүүчү жалпысынан 114 000 сомдук материалды мынакей буйруса алып келип турабыз. Эртеңден эми үстүн жаап, жаан чачындан бала чаканы коргоп дегендей жамгыр үйдүн ичине киргизбестен анан дагы үстүн жаап алган болсок, бул кийинки жумуштарына дагы Кудай кааласа иншалла ал баардык очерети менен азыр үстүн жаап алайлы башкысын. Анан олар дагы өз кабылына келтириш керек менен баардыгынчы. Отурушунда калтырбаш керек. Ушундай достор, жоголгон бычактын сап алтын деп бекерден айтылбайт. Мына дубалдын абалын көрдүңүздөр. Дубалдын тешиги, дубалдын жаракасы мейли. Бирок көңүлдүн, жүрөктүн жаракасы ал ордуна оңойлук менен келе бербейт экен. Азыр биз мына чек аранын үстүндө турабыз. Ал эми бизди видеого тартып аткан операторлор Тажикстанда турат. Чек аранын бул жагында алтын акендин үйү. Дубалдар тешилген, башкасы болгон. Эң жаманы Рамазан айында орозонун күнүндө болгон. Орозонун күнүндө кошунага ок аткандык бул кошуначылыкка да туура келбейт, адамдыкка да туура келбейт, керек болсо мусулмандыкка да туура келбеген ишти кылып коюшту. Тилекке каршы, кандай болсо да ким кылган болсо Аллах Таала өзүнүн жазасын берсин. Ал эми Рамазан айында дүйнөгө кеткен биздин мекендештерди Кудай Таала шейиттик макам менен жаннаттан орун берсин. Ал эми алтыке башкалар баласын жоготуп, жакынын жоготуп турган кезде биздин дубалдын тешиги келе турган. Кудайга шүгүр, өлүм болбоду. Эми бирок сиздин эрдигиңизге баа берип отурабыз. Эл жылса да сиз эч жылбай ушу жерде бир өзүм кетпейм, өлкөм да кетпейт, бир каршы өлкөмө душманда өтпөйт деп, момундай бир четтен эрдин күчү бекерден айтпайт, момундай эрдик кылып турганыбыздын өзү биздин көрөрмандарга абдан чоң бир сабак. Кудай Таала өмүрүңүздү узун кылсын. Иншалла биздин кошуналардын бизге болгон көз карашы түз болсун. Ылайым мындай бир болгон окуя акыркысы болсун, мындан кийин эч кандай уруш жаңгал, согуш болбосун. Кудай Таала согуштун жүзүн арытсын иншалла. Биз буюрса Ахмет Аманат фондуна тапшырган ушул жерде оодуйда кыз чыгарып, ушул жерде жакшылыктарыңыз мол болсун иншалла. Жалпы элдин сизге бир жалындуу саламы бар. Сизге окшогон агалар болсо, бизге окшогон көрөрмандарга дем күч кайрат берип, ушул кайратын сактай берсин, көп жашаңыз. Ахмет Аманат фонду да аркылай берсин. Ара тоғыстан биринчи жакыркыбыз Кудай кааласа алгачкы адамдар болсун, дагы да көп келип тойлорго келели, жакшылыктарга да келели иншалла. Алла кааласа. Биз дагы силердей болуп, элге жардам кыла турган мындай жаман иштер болбосун. Элибиз тынч болсун. Кыргызстаныбыз берсин, берсин. Жардам колун сунган кыргыздын жигиттерине Алла ыраазы болсун. Байып тамырлар, жакшылыктарга болсун. Ушундай мөҗүлдөн тартасың. Кечээки өткөн когалаңдан калган көрүнүш мына ушул чек арада жайгашкан алтын акебиздин үйү. Тажик тараптан террористтердин аткылоосунун натыйжасында мына ушул үй сыртынан көрүп болбойт, ал эми ичинен болсо отуруп болбой турган абал. Мына ушундай жарака ар жеринен шамал суулап келген түрү.
Mına жерге көрдүңүздөр. Бул да жөнүндө мына басмакалардын тешиктери. Ар жактарынан бир тешик. Керек болсо мына ушул жерге чейин мөмүттөр толуп өткөн. Мына ушул жерге өтө сайылган. Адан ары аркы жака Buraga gelip sarılıp kaldı. Kilerini teşiyordu. Bunların içine sarılıyor. Ушул берилген да. Караңыз. Дуалдар тешик, бүт тешик. Мына бул жакта да көрүңүз. Дуалдын бир согуу жери жок. Бирок Баткенде бир өзгөчөлүгү, мына сынч бар. Бизде Баткенде ушундай сөз бар. Сынч үйүм, тынч үйүм дейт. Көрүңүздөр. Канчалык онук жесе да башка болсо да, мында бир сейсмопоиз сынчтардын аябай пайдасы ушул үйлөргө тийип турат. Антсе да Кудай Таалам сабыр берсин, жана буюрса баардык жакшылыктар ушул жерде болсун. Алдыда ол үйлөп кызгарып көп жашаңыз. Биз үчүн жаап кийинки этаптарга төз берсе. Жакта дуалдарда толугу менен осколка октордун издери мына ушундай көрүнүш. Ал эми бул жер болсо Кудай өзү сактаган. Чочук турган жерге толугу менен түшкөн. Өрт чыгып толугу менен өрт каптап кетиши да мүмкүн. Кудай Тааланын сактоосу менен ал эми үйдүн чатыры болсо толугу менен тешилип кеткен. Бир да бүтүн жери калган эмес. Азыр болсо Ак Ниет Аманат фонду менен биргеликте үйдүн үстүнө тактайларын, фильтрларын, төнөкөлөрүн баарын алып келдик. Буюрса жамгырга калбастан бул үйдүн үстү жабылат жана калган кийинки иштерин өтөбүз буюрса. Дуалардын тешиктери бүт октордун иштери. Неге атышкан? Ушунчалык бетонду тешкен болсо. Кадимки гранамет менен талкалап өткөттүм да мына. Кеминде 30 см, 40 см турган бетонду тешип өткөн баружа билбейм кандай гана арыз болду.